Мына жана энеженин үйүндө мейманчылап жүрөбүз. Мына короосунда мистелер өсүп турат. Мына мистелер. Бул кадимки Ирандын мистеси. Мына мына жеринде сөрүсүндө отурат экен, жанында мистелер. Үстүндө жүзүмдөр. Мына мисте короосунда өсүп атат. Мөмө байлап атат. Мына жакын эгип койгон экен да. Ana, mayak kara, monday, oğlanı kara. O yaktalı, buna şeyim oldu. Gördün mü? Bular birbiriga kısılıp kalıp buldur onca pişmay kaldı da. Tutatı bildi. Ушу жана энежеден мен мисте көчөттү үйрөндүм. Азыр кылып атам. Жылыга мисте мына эме мына тепкичтен үйүнө чыгып кетип бараткан жерде дагы мистелер турат. Мисте узак жашоонун символу. Ушул мистелер канча жылдык? Канча жылдык? Bular 12 yıl bu, 10 yıl bu şunday oldu da. Канча жылдан түйө баштады? 5-6 yıldan. 6 жылдан түйө баштайт. Ana erkek var, bir erkek ana erkek. Oşa bul bulsa bulmaydı eken de. Özden özü çıktı bir erkek. Эркек мисте болбосо булар түйбөйт да. İçi kan bulup, ılma buldu. Kuş bulup kalak, kuş. Мистеге мен кыйын кызыктым да. Савырасам beni onlayla nekse bulur. Менде көчөттөрү бар. Мага уругум берген да. Bana kara köçöttüm var da reklam yapıp koyuna. Ооба, жүрүң. 350 tane köçöt var. Ай, Güzel iş verirken. ооба. Hiç güzel. Ana şu Мына кадимки короодо мистелер. bularçı. Мына эжем кичинекей көчөттөр экен. Мына мисте көчөттөр. Бул курукта деле анча мынча суу ичпесе тура берет экен. Ona da katta köçötler narcakta. Чоң көчөттөрдү көрөлү. Yürü. Onu yem yaxşısını tatlı. Мына чоң мисте көчөттөрү. Мындай кылып эгип коюпту. Мына эмелер сабактары эме болуп калды, жыгач болуп катып, пышып калган. Ana gördün. Имге көчөт керек болсо, эжеме кайрылсаңар болот. Эжем көп жылдан бери эме көчөт жасайт да. Aldı ne köp mesajı. Мисте өзү эң аз жашаган 400 жыл жашайт экен да. Бул узак жашоонун символу болот экен. Şu 500 yıl 1000 yıl dedi. Bir uşağını ayalçı. Uşağını yaşayıp eken. Hazır uşağını bir özürden bir kırmızı kişi söylüyor da. Tek kile de. Мындан да 2 жылдык көчөттөр бар экен. Буларды эми өтө жакшы карап өстүрүп алыш керек да, өстүргөндөр. Мына ушу 2 жылдык көчөттөр көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы. Мына жана энжен коштошуп кетип баратабыз. Жана энже тынч болсун, өмүрү узун болсун деп коштошуп атабыз. Төө моюндан келип калдык. Могу менин мистелерим. Мистени ошо корообузга деле эгип алсак болот экен да. Адыр жерлерге да эксе болот. Бул сууну аз талап кылган өсүмдүк. Суусу жок жерде деле өсө берет. Себеби мунун тамыры 40 метр тереңдикке кирип кетет экен. Боковой тамырлары 25 метрге чейин кирип кетет. Ошондуктан ушуну адыр жерлери бош жаткан жерлери болсо эгип алса болчудай экен. Анан короого деле эксе болот. Кээ бир чоң шаарларда муну экзотика үчүн да эгишет экен. Эгип мындай формага келтирип койсо аябай кооз гүлдөйт экен. Анан жакшынакай мөмө берет да. Мисте өстүрөм дегендер үчүн жана энежени көрдүңөр. Жана энеженин телефонун жазып коем. Ош жактагылар, Баткен, Нокат, ош жактагылар
жана неже менен байланышып көчөтүнөн алсаңар болот. Бир гана көчөттөн эле албастан консультация берет. Кантип өстүрүш керек, кантип көктөтүш керек, ошонун баарын консультация берет. Анан муну Жалал Абад тараптагылар, муну Нокен, Ала Бука, Ак Суу деген жердегилер менден алсаңар болот, менин телефонума да жазып коем. Анан Бишкектен, эмеден Көлдөн бери менден алышты быйыл. Муну августта эксе да болот, сентябрда. Анан эрте жазда эксе болот.